Машыгуулардын максаттары ишке ашты деп белгилеп кетким келет. Бардык катышуучулар аскердик жана өзгөчө абал режиминин шартында окуу күжүрмөн тапшырмаларын так аткарып, анын жүрүшүндө жогорку кесипкөйлүктү көрсөтүштү. Республиканын коопсуздугуна каршы келген ар түрдүү коркунучтарга биргелешип аракет кылууга даярдыгын жана жөндөмүн көрсөтүштү. Мындан кийин катышуучулардын катарын кеңейтип, республиканын бардык административдик аймактык түзүлүштөрүн ырааттуу камтуу менен мындай машыгууларды системалуу түрдө өткөрүп туруу керек. Жалпы элибиздин кызыкчылыгы үчүн куралдуу күчтөрүбүздү чыңдоого багытталган жолубузду улантабыз деп, куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы катары сиздерди бекем ишендирип кетмекчимин.